Эмесе теманы улап кете берели. Жалпы темабыз бизде башкаруу формасы жана демократия деп аталат. Демократиянын эми өзүнө токтолоордон мурун буга чейин биз башкаруу формаларын карап келдик жана анын демократия менен болгон өз ара алакасы жана демократияга тийгизген таасири болду. Демократия деген жалпы темага киришерден мурун биз ыңгайлык үчүн негизинен саясий системаларды биз саясий режим деген мындай термин менен түшүнгөнгө аракет кылсак бизге ыңгайлуу болмокчу. Ошон үчүн саясатта political regimes же болбосо саясий режимдер деген түшүнүк бар. Ушул саясий режимдердин алкагында биз жалпы түрүнөн дихотомияны колдонсок болот. Саясий режимдерди биз болжолдуу демократиялык жана демократиялык эмес режимдерге бөлүп карайбыз. Негизинен бул демократияны изилдөөдө арийне буга чейин өтө көп миңдеген эмгектер бар. Бирок анын ичинен биз салыштыруу политологиясынын рамкасында ошонун ракурсунан карап кете турган болсок, негизи демократияны изилдеп жатканда бизде саясий илимдерге эң чоң салымын кошкон биз Самюэл Хантингтондун айтпай коюуга болбойт. Себеби дегенде Самюэл Хантингтон демократия таануу, демократизация изилдөө деген политологиянын ичиндеги бир бөлүмдө өтө чоң түшүнүктү киргизген. Ал демократизациянын толкундары деген түшүнүктү киргизген. Бул өтө маанилүү. Ал Хантингтондун теориясы боюнча демократияларды бүгүнкү күнгө чейин пайда болуп келген демократияны жалпы жөнүнөн 3 этапка бөлүп ал карайт. Бул болсо waves of democratization деп коет, мындайча айтканда демократизациянын толкундары депчи. Ал 3 моментке токтолуп кетип атат. Биринчиси бул биринчи толкун деп, ал 1828 жылдан 1926 жылга чейинки дүйнө жүзүндө башталган демократизацияны айтат. Бул жерде бизге классикалык мисал катары Америка менен Франция революциялары бизге анык кейс болуп берет. Андан сырткары Швециянын кейси дагы көбүрөөк көрсөтүлүп келип кетет. Демократизациянын экинчи толкуну деп биз экинчи дүйнөлүк согуштун аяктап аткан ченинен баштап байкасак болот. Бул өзгөчө буга биз Италияны, андан кийин чыгыштан биз Жапанды айтсак болот. Бул 1940 жылдан 1962 жылга чейинки жүргөн демократиянын толкунун айтсак болот. Үчүнчү толкуну деп биз 1974 жылдан кийин уланып келе жаткан демократизациянын процесстеринин уландысын айтабыз. Буга мисал катары көбүнчө түштүк батыш Европадагы кейстер айтылат. Биринчи бул Грециядан башталды дейт. Андан ары Испаниядагы авторитаризмдин кулашы менен кийин Португалияга өткөн демократизацияны бул ачык кейси мисал катары айтылып жүрөт. Буга да кошумчалай кетиш керек. Арийне Хантингтондун бул теориясы мурда жазылган болгондуктан бул 3 эле толкун менен бүтүп атат. Бирок кийин демократизациянын 4-чү толкуну деген дагы саясаттануучулардын ичинде түшүнүк кирди. Бирок бүгүнкүгө чейин ал термин могу 3 толкунду айтып кеткендей толук мындай колдоо таап, бардык жерде бирдей түшүнүктө колдонула элек. Бирок ошентсе да айтып коюшубуз керек, биз өтө маанилүү болгон бул Берлин дубалынын кулашы жалпы посткоммунисттик өлкөлөрдүн ичиндеги авторитардык режимдердин кулап, алар демократияга өткөн кырдаалын айтып, бул чыгыш Европадагы демократизациянын башталышын кошуп жүрүшөт. Бул арийне биринчи буга чекитип коюп берген Михаил Сергеевич Горбачевдун перестройка, гласность деген жаңы саясий жана экономикалык реформалардын аягы келип, Советтер Союзунун кулашы менен жалпы коммунисттик блок кулап,
демократизациянын кийинки толкуну башталды деп айтат. Биз демократиялык эмес режимдерди жана анын толкундарын карап атканда дагы бир маанилүү нерсени айтып кетишибиз керек. Бул деген нерсе бир саясий режим ал эгер демократиялык эмес деп айтыла турган болсо, ал бузулуп кийинки режимге өтөт дейли. Ошол учурду демократизация таануу илиминде дагы буну транзитология деген да жаңы бир илим пайда болду. Бул арине бул өзүнчө илим эмес, политологиянын ичинде, бирок транзитология деген өзүнчө ошо карап, бир режим бузулуп экинчи режимге кетип аткан учурду карайт. Өзгөчө мисалы Кыргыз Республикасын айтсак болот. Авторитардык режим бузулуп, биз бүгүнкү күнгө чейин же демократия эмеспиз, же авторитаризм эмеспиз, биз жартылай болуп транзитибиз өтө эле уланып келе жаткан өлкөлөр бар да. Бирок Чыгыш Европага окшогон өлкөлөрдө транзит убактысы өтө эле кыска болду. Кээ бир өлкөлөрдө 1 жыл, кээ бир өлкөлөрдө 2 жыл, кээ бир өлкөлөрдө 5-6 жылдан кийин эле алар авторитаризмден демократияга өткөн учурлары бар. Эми сөздү улап кетели талкуубузду. Бул жерде таблицаны карасаңыздар, дүйнөдөгү демократиялар деп турат. Биз 1922 жылдан кийинки 1990 жылдарга чейинки демократиялык өлкөлөр менен демократиялык эмес өлкөлөрдүн санын салыштырып көрөлү. Биз кандай тенденцияны көрсөк болот. 1922 жылы бул жерде жалпы 64 мамлекет каралыптыр бул жерде. Анын ичинен 29-у демократия, 35-и демократиялык эмес болуп каралган. 20 жылдан кийинки спанды алып карасак, демократиянын саны 29-дан 12-ге кыскарып, ал эми демократиялык эмес өлкөлөрдүн саны 49-га чейин өскөн. Бул жерде өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, экинчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин нацисттик Германия согуш баштаганда көп өлкөлөр жеңилип, биз билебиз, ал жерде демократия урап, авторитардык фашисттик режимге кошулганга аргасыз болгондуктан демократиянын саны аябай азайганын байкасак болот. Кийин дагы 20 жылдык спан менен 2 жолу карайлы, кийин демократиянын саны бир аз өсөт, бирок ошол учурда авторитардык мамлекеттердин да саны өсөт. Бул деген нерсе дүйнөдө жаңы мамлекеттер дагы иликтөөнүн объектиси боло баштады дегенди көрсөтөт. Жана бул оонду дагы жаңы мамлекеттер пайда болуп, өлкөлөрдүн санынын көбөйгөнүн байкасак болот. 1982 жылы демократиялык өлкөлөрдүн саны 30 эле тилекке каршы, бирок демократиялык эмес өлкөлөрдүн саны 92-ге жеткен. Бул 3 эсе көп тетирисинен. Ал эми 90-жылы бул ошол Чыгыш Европадагы кошумча пайда болгон жаңы өлкөлөрдүн демократиялык өлкөлөрдүн эсебинен биз көрүп турабыз. Бул жерде дагы демократиялык өлкөлөрдүн саны көбөйүп атат, бирок ошол учурда авторитаризмдин деле саны мындай азайган жок да. Бул жерде карасак болот. Жалпы ченинен айтып карасак, оптимисттик көз карашта демократиянын саны өсүп атат. Моуну караңыздар деп биз 70 жылдык спан менен караганда демократиянын саны бир 50%ке жакын өскөнү менен ошол учурда дагы деле байкасак болот. Авторитардык өлкөлөрдүн дагы саны 50%тен көп өскөн. Бул теңме-тең мындай пропорционалдык көрсөтүштү көрсөтүп отурат. Биз ошо буга карап ушундай жыйынтык чыгарсак болот. Бизде демократиялык өлкөлөрдүн саны дагы өскөнү менен авторитардык өлкөлөрдүн да саны өсүп атат. Себеби дегенде улам жаңы мамлекеттер пайда болуп атат. Мисалы СССР бузулгандан кийин ордуна 15 жаңы мамлекет пайда болду. Ошол сыяктуу дагы мисалы Югославия таркады. Ал жерде да анын ордуна бир нече жаңы мамлекеттер пайда болуп атат. Биз ушундай көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Ошонун эсебинен бул жерде өлкөлөрдүн санынын өскөнүн көрүп атабыз. Мисалы 15 посткоммунисттик мамлекет жаңы пайда болгону менен анын баары эле демократияга айланган жок. Анын бир нече түрү СССР деген тоталитардык, кийинчерээк авторитардык мамлекеттен
башка авторитаризмдин формасына өтүп кеткен өлкөлөр абдан көп. Мисалы ошол нерселерге дагы көңүл буруп коюшубуз керек.